8 декабрда шаардык сот кемпир-абадчыларды абакта калтырды. Шектүүлөрдүн жакындары Бишкек шаардык сотунун алдында шектүүлөрдү үй камагына чыгарууну талап кылып акцияга чыгышты. Кемпир-абад иши боюнча айыпталып жаткан Бектур Асанов дарыланууга чыгарылары маалым болду. Ал операцияга муктаж. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директорунун орун басары мамлекеттик мүлктү узак мөөнөткө ижарага берүүдө кызмат алуудан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип кармалды. Жалал Абадда теракт уюштурууга даярданып жүргөн 16 жаштагы 2 бала кармалды. Алар шаардагы Балатыга бомба коюуга жана чиркөөгө кол салууга даярданып жүрүшкөн. Ысык көлдө Гөлбаевка байланышы бар ICO ишканасынын 2 жетекчиси кармалды. Алар Ысык көлгө коттедж салууда $14 миллион инвестиция кылган орус жаранынын үлүшүн жана мүлкүн тартып алышканы аныкталган. Үй шартында бала бакча ачуу жеңилдетилет. Бул тууралуу Билим берүү министри Долдургүл Кендирбаева билдирди. Кыргызстанда бала бакча 26% балага гана жеткиликтүү. 2024-жылы бул көрсөткүч 40% болорун айтты министр. Сиз бир сөйлөмдүк кабарларды көрдүңүз. Бизге катталып, башкалар